Улуу атамекендик согушта СССРдин жеңишке жетүүсүндө Кыргызстандын орду чоң. Анткени 300 миңдей кыргыз жоокери кан күйгөн согуш талаасында мекенди коргоо үчүн күрөшкөн. Бирок алардын арасында дайынсыз жоголгондор, каттоого алынбай калгандары да бар. Бүгүн аларды аныктап, эмгегин даңазалоо максатында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Тарихи институтунда, тарихи саясатта жанагы экинчи дүйнөлүк согуштун чыгыш фронту деген терминди алмаштырууга болгон аракетке жооп бербешибиз керек. Кыргызстан улуу атамекендик согуш жылдарында деп аталган конференцияга Кыргызстандан жана коңшу өлкөлөрдүн тарыхчылары, Коргоо министрлигинин, ошондой эле жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өкүлдөрү катышты. Эл аралык деңгээлде өткөн иш-чарага согуш талаасында эрдик көрсөткөн жоокерлер, оорукта эмгектенген ардагерлердин орду тарых барактарында түбөлүк кала тургандыгы айтылды. 150 миңдин айланасы согушта каза болуп кайтпай калып атат. Мынтип жарымы жок. Бул деген сөз биздин демографиялык өсүш. Эгер ал адамдар каза болбогондо, ал адамдар өзүнүн жанын бербегенде мүмкүн СССР жеңишке жете беле деген дагы суроо бар да. Ар бир атылган ок, ар бир согушка катышкан жаран эбегейсиз чоң эмгек көрсөткөн. Ошол эле Чолпон байдын эмгеги, Дүйшөнкулдун эмгектерин баарыбыз билебиз да. Баскынчылар саат 3-төн 30 Ош мамлекеттик университети Коргоо министрлиги менен биргеликте согушка Кыргызстандан барган жоокерлердин саны, сыйлыгы жана дайыны чыкпай калгандары боюнча бир топ фактыларды изилдеп жатышат. Себеби алардын так саны бүгүнкү күнгө чейин так анык эмес жана өзгөртүлүп айтылып келет. Советтер Союзунун баатырлары бизге кеңеш ордунда 71 Советтер Союзунун баатыры деп, кеңеш ордунун акыркысынан 72 болдук дечи. А бүгүнкү күнгө 76га чыгып атат. Же болбосо жана даңк орденинин 3 даражасын алган 21 адам деп кеңеш ордунда келген, а бүгүнкү күндө 34 такталып жан китепке кирип атат. Ушундай такталбаган маселе. Анан 267.388 адам согушка кеткен адамдардын тизмесин даярдадык. 140 миңден ашык согушта каза болгон, дайынсыз жоголгондордун тизмесин тактадык. Андан сырткары 76.081 миң согуштан кайтып келгендердин тактадык да. Буга чейин бул цифралар башкача айтылчу болчу. 360 миңден ашык адам согушка кеткен, 150 миңдей адам каза болгон, дайынсыз жоголгон депчи. Жеңиш алып келген кыргыз аскерлеринин эрдигин даңазалоо келечек муун үчүн өзгөчө маанилүү. Мындан улам ачыл элек архивдик документтер алдыда толук изилденип чыгат. Бул жерде архивдик документтер ушул Коргоо министрлигинин архивинде сакталгандыгы үчүн ошол учурдагы канча адам каттоого турган, канча адам согушка кеткен, канча адам согуштан келген, канчасы келбей калган, ошолордун бардыгы биздин архивде болгондуктан ошол жердеги керектүү материалдарды, керектүү сүрөттөрдү, керектүү маалыматтарды берүү менен камсыздап атабыз. Эске салсак, фашисттик Германия СССРге 1941-жылы согуш ачкан. Ага Кыргызстандан 300 миңге жакын жаран мобилизацияланып, дээрлик жарымы согуш талаасынан кайтпай калган. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.